Биздин жигитке койгон талаптарыбыз. Сен баштайсың ба? Менин эң биринчи талабым бул менин жигитим Samsung, Redmi жана башка сенсорный телефондорду көтөрсө болбойт. Только кнопочный телефон көтөрүш керек. Чалганга эле вот звонок эле Nokia көтөрүш керек ооба. Сеники жаман экен, Nokia. Сага эле чалыш керек, э? Ооба, только мага эле мен эле болуш керек. Менин телефон номери, менин эле номерим болуш керек телефонда. Так, меникini айта кетейин анда. Менин талаптарымдын бири бул деген Инстаграмда вообще отырбаш керек. Инстаграмга видео там все такое загружать эткенди вообще жаман көрөм. Я люблю, когда вот аватаркасы мындай, аватаркасында эчтеке жок. Да и вообще мындай Инстаграм болбош керек да. Вообще телефонда Инстаграм болбош керек. Плюс WhatsApp. WhatsApp деген меники менен связанный болуш керек, менин телефонум менен, чтобы я могла просто вот так зайти и ответить там. Ошо көрүп туруш керекмин ким менен жашап атат, кайсы дос балдар менен эмне деп жашап атат, мен көрүп туруш керекмин. Сеники дагы барбы? Менин жигитим только мага внимание уделять этиш керек. Эч кандай сестренка, карындаштары же бир туугандары, мамасы, эч кандай башка менден башка кыз эч кандай андан внимание албаш керек. Только мага уделять этиш керек. 24 на связи болуш керек. Мен түндө 3тө чаламбы, 4тө чаламбы, бир гудок кеткенде эле телефон алыш керек. Ами, жаман автоматтан эле барып сүйлөп салдым да. Дагы бир талаптарымдын бири бул деген эркек вообще мындай кыска кийбеш керек. Мындай майка жана тренерлер кийет го, фитнес тренерлер. Ошого окшогон майкаларды вообще кийбеш керек. Только футболка, только шортик, тизеден ылдый шортик кийиш керек. Кошуласыңбы сен да? Кошулам. 100%. Менин талаптарым, мен жигитиме менден суранбай эч жака чыкса болбойт. Даже магазинге чыгабы, соседний же туалетке чыгабы, мага чалып, сурап, разрешение алып, анан чыкса болот. Кошуласыңбы? Кошулам. Дагы внешность боюнча талаптарды коюп кетсек, бул мага деген рост боюнча 180ден өйдө болуш керек. Сагачы росту канча болуш керек? 190 болот примерно. 190, 2 метр. Узунураак болуш керек, короче, 2 метрге чейин болот. Салмагы болсо, накачанный болуш керек, обязательно. Ооба, мондай курсактар бар, тиги манты, 5 бармакка тойгон курсактар менен эркектерди биз жаман көрөбүз. Обязательно ооба, залга барып, обязательно заниматься этиш керек, штанга, тиги буларды көтөрүш керек. Короче, сильный, мондай накачанный красавчик болуш керек. Трещавый болуп турса анан спичкадай болуп. И акчасы көп болуш керек. Көп акча зарабатывать этиш керек. Ну, примерно бизге деген бир айына 500 миңдей жетет акча, хотелкаларыбызга, ногти, там, ресницы, не ресницы, одежда дегендей. Вот, короче, биздин койгон талаптарыбыз ушул. Если сен ошол талаптарга то сени биз каякта күтөбүз? Директтен күтөбүз. Же ушул видеонун комментарийсине плюс калтырып жазып койсоңор болот. Өзүбүз колбай издейбиз.